Assalamu алейкум, урматтуу Талас тургундары. Мен сиздерге бүгүн Кырк Азык айылынан жолдун боюнан 3,5 гектар жери менен бардык шарты менен салынган 200 квадратта салынган ушундай жер там мен сиздерге тартып бермекчимин. Сатка чыгып жатат. Дареги мынакей ушул главный трассанын эле боюнда. Бул күнбатыштан күн чыгышка келатканда Кырк Азыкка жетпей эле мынакей Кырк Азыкка кирип келатканда ушул мост көпүрөнү билесиздер. Ушунун түбүндө ушундай бир чакан поворот бар экен. Мынакей ушул повороттон киргенде эле ушул сиздер көрүп турган бардык шарты менен, сарайлары менен, коро жайы бүт мен сиздерге тартып берем. Видеону алыстабай туруңуздар. Сатка чыгып жатат. Ушул 3,5 гектар менен чогуу экен туугандар. Мынакей туугандар, кирип келгенде эле бул заңгыраган тамды көрүп атасыздар. Үйдүн ичинен баштайлы, анда эмес андан кийин сырткы бардык коро сарайлардын баарын, очокканалардын баарын тартып бермекчимин. Бул үйдүн сырткы фасадын көрүп атасыздар. Ичин баары утепление болуп, стекловатадан салынып, темир профилистен сыртына капталган. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мына туугандар, кирип келгенде эле бул жерде бут чечер жери менен кошо эле топкасы бул жерде экен. Жана бул жерден киргенде бул жерде кол жуучу раковина, оң жакка душ, туалети, ваннасы. Үйгө киребиз. Үйгө киргенде бул жери холун караңыздар, чоң туугандар. Фото бойду аябай жакшы дизайн менен жакшы ачат экен, жарашат экен. Холдун чоңдугун өзүңүздөр көргөндөй эле узундугу болжол менен 7-ге 4. Мына ушул холдон эле ушу бөлмөлөргө кирип кетет экен. Оң жакка киребиз, залдан баштайлы, чоң зал. Мынакей туугандар, караңыздар. Стулдарды, натяжной потолок, люстра. Мынакей. Ушул бардык сиздер көрүп аткан эмеректер туугандар калат деп жатат. Бул чоң залдын узундугу менимче 9-га 5, аябай чоң экен. Кийинки бөлмөлөрүнө өтөбүз, анда эмесе. Бул эшиктерин атайын натуральный кылып кара жыгачтан эшиктерин салдырган экен. Бул жагы спальни. Бул спальнянын ичи чоң экен, менимче узундугу 5-ге 4. Бул жагы да малый зал. Мынакей туугандар, караңыздар. Бул малый залы деле аябай кайдымкыдай эле чоң зал экен. Узундугу 8-ге 4, 4,5. Өзүңүздөр көрүп турган бардык ушул гарнитурлар калат туугандар. Бул жагы кухнясы. Мына вытяжкалары менен, ушул газ плита, холодильник, сиздер көрүп турган бардык эмеректер калат туугандар. Келип эле жашайсыздар, Кудай буйруса. Бул жагы холл. Холдун размери 6-га 4,5. Холдон бул жакка дагы бир спальни бар экен. Мынакей спальнинин размери менимче бир 4-ге 5. Мына туугандар, бул үйдүн ичинде аябай үйдүн кененин көрүп атасыздар. Ичинде отоплениясы, от менен да, ток менен дагы. Кожоюндар айтып жатат, аябай кышында жылуу дейт. Анткени сыртында да утепленияны аябай жакшы кылган экен. Бардык кызыктар туугандар астыда. Видеодон алыстабаңыздар. Бул жакта коро сарайлардын шарттарын көрүп, өзүңүздөр да баа бериңиздер. Мен көрүп чыктым бир сыйра. Аябай негизи мындай бардык шарты менен десек болот. Бул жакта очокканаларын тартып баштайлы анда. Мына эшиналдын баарын көрүп атасыздар, баары навес. Бул жакта мына летний тапчандар. Бул жагы летний кухня экен. Бул жагына киргенде мынакей караңыздар. Очоккананы менен вытяжкалары менен аябай келтирип, бул кирпичтердин караңыздар. Подрашивкаларын баарын аябай кооз чыгарыптыр. Мангалы менен. Бул жакта атайын караңыздар. Столдор, атайын кафель менен тамак тураганга, жазаганга, кыскасы мына өзүңүздөр көргөндөй бул
үйдө аябай коостоп жасаган экен. Аябай жакшы калып экен туугандар. Короо жагын өтөлүчү, короо жагы. Бул жакта туугандар атайын бильярдный залы бар экен. Бильярдны азырынча чогултуп коюшкан экен. Бул жерде атайын бильярдный залы бар экен. Бул жактары складтары. Бул жактан эмесе короо жагын өтөбүз. Короондо туугандар кыскасы бардык шарты бар. Койкана, уйкана, букакана кыскасы. Четинен тартып берели мына. Бул жакта караңыздар. Атайын малга жарыма бышырып бере турган печкасы чоң тай казан менен өзүнчө кудуктарын мал жака, короо жака өзүнчө касып чыгарып койгон экен. Мынакей бул жакта сарайын караңыздар. Мынакей жылкы каналары. Сарайлар да аябай чоң экен. Даяр кыскасы туугандар. Бул жакка ушундай мал келдүү адамдар келе турган болсо, эч бир жерине мыкта какпастан, эч бир жерине бир сарай салат элем, биягын бурайт элем, тиян оңдош керек экен дебейсиздер. Келип эле бул жака канча мал болсо да батып кетчү дейт экен. Мына бул жакта сарайын караңыздар. Мына сеновал менен мына туугандар. Акурларды караңыздар, бардык нары агып кете турган кылып, бул жакта экинчи кабатынан мынакей миң түп чөп бата турган кылып, ушундай сеновал кылып, бул жактан чыгып эле бул жактан малдарды жайгарып берет экен да. Бул жакта мынакей күндүзгү сарайлар бүт акурлары менен бул жакта да мынакей жайкы күндүзгү сарайлары. Андан да кызыгы туугандар, андан да кызыгы бул жерде 3,5 гектар жери менен. Мынакей. Бул 3,5 гектарга граница мына алманы көрүп атасыздар, ошодон нары бир аз өтөт экен. Суунун башы этеги өзүңүздөр көрүп аткандай. Кыскасы туугандар, аябай жакты бул жер. Чын эле ушундай бир чоң бир фазенда издеп жүргөндөр болсо, бул жерде ойлонуп көрүңүздөр. Бул жерде мынакей мал жайгарганга дагы ошол жерден эле чөптөрдү бияка жыйнап, малды кышында жайсаңыздар дагы, деги эле бул жерден эмне тиксеңиздер дагы, помидор болобу, бадыраң болобу, картошка болобу, шаарга жакын, жолдун боюнда, үйдө бардык шарты менен, сарай бардык шарттары менен. Ойлонуп көрүңүздөр туугандар, суунун башында бул жагында дагы тапчаны бар экен дагы суунун. Ошол лотоктун үстүнө курулган тапчанына тартып берип коеюн. Комментарийге оюңуздарды жазыңыздар туугандар. Аябай ыңгайлуу жер экен. Мына туугандар, мен сиздерге бул жерде да бир тапчаны калып кетти. Мынакей, мына тапчанды карасыздар. Ушул чоң агып жаткан лотоктун үстүндө, суунун үстүндө ушул тапчан курулган экен. Кыскасы жайында ушул жерде коноктосоңуздар дагы боя суунун угу үнү шаңырап угулуп турат. Кечинде бул жерде да жатып уктасаңыздар дагы суунун бир шаңыраган үнү дагы ден соолукка пайдалуу. Мына бул жерде селкинчек күлөнчөгү дагы аябай мындай бир эшнала көрүп берет экен. Мына туугандар, мен сиздерге колуман келишинче баарын тартып бердим. Баасына көңүл буруп коюңуздар, анда эмесе туугандар. Баасын $200,000 сурап жатат. Жалпы ошол үлүш жер менен баарын кошкондо варианттар бар деп жатат. Бишкектен үйлөргө алмаштыруу, же болбосо унааларга же малга. Кыскасы туугандар, бул үй жаккан болсо төмөндө номерге чаласыздар. Дагы өзүңүздөр да соодалашып сүйлөшүп көрөсүздөр. Урматтуу туугандар, бул видеого лайк басып коюңуздар. Жакындарыңыздар менен бөлүштүрүп коюңуздар. Группаларга, чаттарга бөлүштүрүп жардам берип коюңуздар. Келеки чыгарышка чейин сак саламатта болуңуздар.